тап уруп кылып туруп, кыскасы өзүңүздөр билесиздер да. Блок газа блок бышкан экен. Жылмайганда аалам жылмаят го 20 килограмм. Мынакей. Көрдүңүздөр, отко күйбөйт. Ама пирогтой пишип туруп, мына караңыздар. Демек туугандар, заказды патыратыңыздар. Блок газа блок бышкан экен. 170 сомдон сатылат экен. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиз дагы стройка баштап, дуалдарды уруп, кыскасын айтканда, эмне менен үйүмдү тургузсам экен деп ойлонуп жатасыздарбы? Анда эч ойлонбостон ушу газа блокторго келип, сатып алып үйүңүздөрдү тезинен көз ачып, жумганча дуалын тургузуп койсоңуздар болот достор. Сапаты кандай болду экен деп YouTube'ду тынбай каракмалап издеп көрүп атасыздарбы? Сынган жок, мына урган сайын мына ушундай урган балкабыз кириши мүмкүн, бирок эч кандай жаракасы жок. Демек ишеничтүү. Анан азыр от жагып, оттун үстүнө таштап коюп, 1-2 саат күтсөң деле кайра алсаң ошол эле бойдон да өзүнүн формасын жоготпойт. Отко күйбөйт, сууга чөкпөйт десем, сал окшошпой калат. Суу эми бир аз сууга бирок чыдамдуу, чынын айткандачы. Кайсыл жерде кантип барабыз дей турган болсоңуздар, анда даректерине көңүл буруңуздар. Ош шаарынын чыгыш тарабындагы Фуркат айылын жакшы билесиздер. Фуркат ай лампасындагы желбиреп турган желекке бир аз жетпей, Айкөл маркетини жакшы билесиздер. Азыр Кудайберди ата кафеси болуп калды. Ошонун оң тарапка бурулуп бир 50 метрдей жүргөндөн кийин жолдун сол тарабында бир аз краскасы өчө баштаган көк дарбаза бар. Ошонун ичкери кирсеңиздер бир чоң цех бар. Анын ичине кирип кетпеңиздер. Ошонун артына буйтап өтсөңүздөр эле, мынаны караңыздар. Ушул жерде газа блоктордун мекени ушул жер. Эми бул газа блоктор кандай жерде курулуп атат, куюлуп атат, кесилип атат, кандай түрлөрү бар, акчалары кандай болду, кененирээк алдында сиздерге маалымат беребиз. Видеону түрдүрбөстөн аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бул жерде Алмаз деген акебиз көп жылдан бери газа блокту чыгарып келет. Ассаламу алейкум. Амансызбы, ден соолук иштер жакшыбы? Тынчпысыз? Акамды караңыздар, жылмайганда аалам жылмаят го чиркиндики. Ушул артта турган газа блокторду, бул газа блокторду ушул Алмаз мырза өзүнүн кызматкерлери менен, командасы менен сиздер үчүн чыгарып атат, урматтуу туугандар. Эми кеп башынан болсун. Көрүүчүлөрүбүзгө, өзүңүздүн сүйүктүү кардарларга тааныштырганча өзүңүздү. Анан эмгектериңиздер боюнча газа блок канча болду, канча күндө канча чыгарасыздар, кенен анан айтып өтөбүз. Бисмилла. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, тез кабардын көрүүчүлөрү. Ушу газа блок чыгарып атабыз. Размерлери 20-30-60. Так, ошондо 20-30 ушулбу? 20-30-60 ушулар. Бул жагы 20 экен, туугандар. Бул жагы 20, бул жагы 30, бул жагы 60. Анан мунун үстүнө ошо ортолугуна кафельниклерди коюп алып эле тап уруп үйүңүздөрдү кайсыл объект болбосун тезинен бүтүрүп аласыздар да. Туурабы? Туура. Баасы канча ушунун? Бунун баасы 170 сом. 170 сом. Кеми болобу? Кемейтип беребиз тез кабарды. Көп алгандарга? Кемейтип беребиз анысын. Жакшы. Доставкасы кандай болду? Шаар ичине. Ош шаарынын Ош шаарынын ичине өзүнө доставка кылып бересиздер. Доставка бар. Калгандарыны эми өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Неме кылабыз анысын. Чалысыз. Буюрса, туугандар, караңыздар. Кас катар солдаттай тизип коюптур мынакей. Урсаң дагы эч нерсе болбоду. Күйгүзөлү десек шайманы таппай калдык. Бул анан көпчүлүгү мык какса кандай болот? Түшүп кетпейби дегендерге. Мен кармаса болот. Андай неме. Сонда бир көрсөтүп коелучу. Мынаны даярдап коюпсуздар, Могул жерге мык калып мына обычный. Келиң ака, мен көтөрүшөйүн. Мына өзүнүн газа блоктун весин көтөрүш керек ба? Бул веси канча чыгат өзү? 20 чыгып калат. 20 килограмм. Мынакей. Көрдүңүздөр, мына мен азыр күч менен басып атам, жок дегенде менин күчүмдө эле бир 15 килограммдай кошот окшойт. Демек көтөрдө эч нерсе болгон жок. Сиздер үйүңүздөргө буюрса телевизорбу, эмерекпи, эмне катырсаңыздар дагы ишеничтүү. Мык кагасың, жанагы неде?
кылып туруп кыскасы өзүңүздөр билесиздер да. Ошол өзүнүн жанагындай катыра тургандары бар. Колдоно бересиздер. Эң жакшы жери бул жазында салкын, кышында жылуу. Утеплениянын кереги жок. Муну катар-катар таптап уруп чыгарасыздар дагы. Ички ремонтторун шпаклевканы тартсаңыз тартасыз, болбосо жеңилирээк, кичине шылап туруп обой тартып таштай бересиздер. Өзүнүн клейин. Жеңил да. Анан эми каалаган формада эмдесе тоголок же баягындай эмес, каалаган размериңиздерде сиздерге керектүү размерде чыгарып берет экен. Эми бул газоблоктор кандай жерде бышырылат, дымдалат, кандай жасалат сиздерге көрсөтүп өтөлү. Мына цехи. Жайдын ысык аптабында 40 градуска чейин ысса дагы бул жерде салкын жерде ишти кылат экенсиздер да. Кай жандын озуру да, караң. Жакшы. Мына миксер, кумду алып, цементти кошуп, Тартып, аркы мешалка. Мешалкасы. Тартып ошода айлантырып неме коебуз өзүнүн калпына. Калпы ушул жерде. Калпын ол жерде. Куйганда Бир көрсөтөлүчү. Мол жака кирип кетет. Азыр эми дымдап коюпсуздар да заказдарды, Дымдалып койгон. Кана тартайлычы. Көрсөтөлүчү мына. 3-4 саатта даяр болот. Мына пирогтой пишип туруп мына караңыздар, тортой, Ойбуй. Карап эле отура бергим келет, бир чекесинен кесип дегендей. Жакшы. Эми бул куюлат экен. Өзүнүн градустары бар. Канча саат же канча күн дымда болуп турат, дымдалат. Анан качан кесилет? Эртең менен кылып түштөн кийин кесилет да. Эртең менен демек 6 саат экен да, мындайча айтканда. 3-4 сааттан 6 саатка чейин. 5 саатта катып соң. Жакшы. Жакшы, мына дымдала берсин. Бул ичинде ысык да. Жаман Ташкент кой. Буяк Париж. Раза дымдап. Бул ошондо өзүнүн тап чыгарып атабы? Өзүнүн табы менен дымдалат. Өзүнүн табы менен. Жакшы. Өтө сонун туугандар. Баягы гипсоблок менен, газоблок, полистироблок менен, керек болсо пескоблок менен үй салып атасыздар го. Ага караганда бул жылуу. Кышында жылуу болот, жазында салкын болот. Анан туугандар, бул жагында эми ошончо дым бар экен, бир күндө канчаны чыгарасыздар? Өзү негизи 500ге чейин чыгарабыз. 500ге чейин. Заказ көбөйүп кеткенде. Суздап калганда 240-250 чыгарылат күндө. 240. Демек туугандар, заказды патыратыңыздар. Бүгүн сиз видеону көрдүңүзбү? Демек азыртадан заказды берип кое бериңиз. Эгер сиз курулуш курам деп аткан болсоңуз. Бул заман талабы. Буга чейин эми жөндөн-жөн бул нерселер чыккан жок да. Элди алдаган жок, эптеп акча кылмай жок. Бул лабораториядан өтүп, жакшы нерсе экендиги билинип, андан кийин мына рынокко ушунчалык тез кирип кетти. 1-2 жылдан кийин эле, 1-2 жыл мурда эле кирди. Эми көпчүлүгү керек болсо көп кабаттуу үйлөр дагы ушундай газоблок менен дагы курулуп атат. Ага өзүңүздөр күбөсүздөр. Бул жагында ошо дымдалат экен дагы, Алмаз мырза. Бул жагына келип туруп, резкасы экен, кесет экен. Кесе турган арасы. Кесип каалаган размерде коюп, заказга карап ошого карап кесилет. Жакшы. Баягы үйдү негизи тургузуп алды. Ички бөлмөлөрүнү канчалык размерде чыгарып бересиздер? Перегородкага эми заказ кылса 10-15тиктер болот да, көбүнчө. 10-15тиктер. Заказга карап кыла бересиздер. Заказга карап кылып беребиз, кесип чыгарып. Келсе ушул жерден табабы же 1-2 күн алё деп туруп заказ кылып коюш керекпи? Заказ кылып койсо да чыгарып беребиз, өзүнүн заказына карап. Мындай десе, ошого карап чыгарып беребиз. Негизи бул жерден да тапса болот. Негизи бул жерде ham чыгарылып турат. Жакшы. 10-15тиктери. Келип эле таппай калсаңыздар, капа болбоңуздар. Сизге чейин бирөөсү шыл келип туруп алып кетип калса, калбай калат да. Сиз өзүңүз заказ кылып алдырсаңыздар дагы болот. Мына 2 резкасы бар экен. Мына жерде мына кыркылат дагы, анан сыртка чыгып күндө сонун болуп кыркылгандан кийин Кленка менен дымдалып турат 6 саат өзүнүн ысыгында дагы. Дагыбы? Эртең мененкиге чейин, эртең менен 10до чыгат да кайра эшикке, сыртка. Демек өзүнүн технологиясы бар деңиз. Ошондо канчалык пар менен пышыгыраак болуп турат да. Кескенде өтө катып чыгат пар. Мына канчалык дымдалган сайын көп нерсе өзүнүн күчүнө кирет да. Бышык болот, сапаттуу болот. Өзүнүн пары менен пышыган болуп турат да, баягы химикат учуп кетпейт. Мына кленканы ороп койсоң, ичинде дымдалып жакшы пышык болуп турат. Жакшы. Химикаттар бири-бири менен тил табышып, жакшы бышырат экен да, урушуп кетпей, кагылышып кетпей буюрса. Жакшы, цемент каяктыкын колдоносуңар? Кызылка. Кызылканыкы.
эң дадил цемент Кызылканыкы. Жакшы билесиздер. Аравандыкы да калышпайт. Бирок Кызылканыкынын көпчүлүгү ошо Кызылканыкын пайдаланышат. Себеби сонун чыгат да. Сапаты дагы жакшы. Аны мына курулуш тармагында жүргөндөр жакшы билесиздер. Жакшы, эми толук эле маалымат берилди окшойт. Даректерини билдиңиздер. Билбесеңиздер дагы бир жолу кайталап айтып өтөйүн. Ош тараптан келе жатканда Фуркат айланпасына 150 метр жетпей Айкөл маркети бар. Азыр эми Кудайберди ата кафеси болуп калды. Ошонон оң тарапка бурулат, 50 метр буруласыздар. Бир көк дарбаза бар, сол тарапта. Ошол жака бурулуп кирсеңиздер, цех бар, цехтин аркасынан өтүп келсеңиз буйтап. Бул жерде пескоблок чыгат, газоблок чыгат. Сиздер пескоблок жака кетип калбаңыздар, сураныч. Бул жагына келсеңиздер, буйруса Алмаз ака дагы жылмайып, жакшына болуп сиздерди күтүп алат. Ака, мындай бирөө менен урушуп кетип же капа болгондо, мындай капа болосуңбу? Капа болосузбу? Жок, капа болбойбуз биз. Жайдарымын деген, жакшы. Келсеңиздер ушинтип жылмайып күтүп алат. Жылмайганга не жесин? Врачтар мисалы үчүн ооруп аткан адамды дагы жылмайып, жылуу сөзү менен сакайтып берет. Буйруса сиздер келсеңиздер дагы жакшы ысылык сөзү менен газоблокторун сатып алат да буйруса. Жакшы, иштерге ийгилик. Аманчылыкта жолушканча сиздер дагы шу заказ бере бересиздер. Азыртадан төмөнкү номерлерди жазып сактап алыңыздар. Бул видеону жоготуп алышыңыздар мүмкүн да. Азыр сактап коюңуздар газоблок Алмазбек деп. Кийин 1-2 айдан кийин Секин Алмаз укам деп туруп чала бересиздер буйруса. Ассаламу алейкум. Барыңыздардын курулушуңуздар бекем болсун, көп жылга чыдасын.